Учурда биз ааламдашкан дүйнөдө жашап атабыз десем болот. Себеби дүйнөнүн булуң бурчунда болуп жаткан окуялар бизге өтө ыкчам, анан түздөн түз таасирин тийгизүүдө. Муну биз өз жашообузда акыркы 3 жылдын ичинде байкап көрүп жатабыз. Ааламдашуу бизге албетте жакшы нерселерди алып келди десем болот. Мисалы, экономикалык өнүгүү, модернизация. Аны менен катар маданий чөйрөдө да модернизация процесстери жүрүп атат десем болот. Себеби алдыңкы экономикаларга, демократияларга тиешелүү болгон маданий модернизацияланган продуктыларды биз өз жашообузда пайдаланып атабыз кеңири. Америкалык оюучул Томас Фридман айтмакчы, маселен, ал Жапониялык автомобиль маркасы Lexus'ту ушу модернизациянын, ааламдашуунун символу деп атаган, аны дагы биз пайдаланып атабыз. Бирок ошол эле убакта бул ааламдашуу дагы бир чоң тобокелдикти жаратты десем болот да биздин коомдун алдында. Бул модернизация менен салт санаалардын ортосундагы конфликт десем болот да. Бирок азыркы заманда биздин алдыбызда модернизацияны тандашыбыз керекпи? Экономикалык прогресс, илимий техникалык прогрессти тандашыбыз керекпи? Же өзүбүздүн каада салттарыбызга кайрылышыбыз керекпи? Өзүбүздүн ордубузда ошолордон керекпи деген нерсени түшүндүрбөйт да. Бул маселени мындай койсок туура эмес болуп калат. Биз азыркы оомал төкмөл заманда ушу модернизация менен, экономикалык, илимий техникалык өнүгүү менен салт санаабыздын, руханий мурасыбыздын ортосундагы балансты, гармонияны издөөгө өзүбүздүн күч аракетибизди багытташыбыз керек да. Мына маселени ушундай койсок туура болот деп эсептейм. Мына ушуга байланыштуу жакынкы арада, тактап айтканда 17 сентябрда ушул баш калаабызда эл аралык руханий мурас деп аталган форум өткөнүп жатат. Мен ойлойм, бул иш-чара абдан маанилүү, актуалдуу азыркы биздин жашообузда. Себеби биз ошол экономикалык прогресс менен катар эле өзүбүздүн руханий бакубаттуулугубуз, экономикалык бакубаттуулук менен руханий бакубаттуулуктун ортосундагы балансты табышыбыз керек да. Антпесек, бул ааламдашкан оомал төкмөл өзгөргүч дүйнөдө инсан өзүн бактылуу сезиши мүмкүн эмес. Мына ошондуктан өткөнүп жаткан иш-чара абдан маанилүү деп эсептейм. Ошондой иш-чаранын бул республикалык гана эле эмес, эл аралык форматта дагы кеңири масштабта уюштурулуп жатканы, бул дагы жакынкы келечекте ушул тармакта боло турган иш-аракеттер үчүн абдан чоң бир пайдабал болот деп эсептейм. Ошондой эле бул иш-чаранын дагы бир өзгөчөлүгү бул ушул руханий байлыкты сактоо, руханий бакубаттуулукту түзүүдөгү илимий өңүттү пайдалануу. Бул эң туура жол деп эсептейм. Себеби маданий, руханий маселелер дагы илимий өңүттө каралып, талданып, анализденип, аны өнүктүрүүнүн, бул чөйрөдөгү маселени чечүүнүн илимий жолун табуу бул эң туура деп эсептейм да.